Учурда Ош шаары жана Ош облусу боюнча Ош мамлекеттик университети жана ТК командасы кичи футбол боюнча финалда беттешүүдө. Эгерде Ош мамлекеттик университети жеңишке жетсе, анда Бишкекте өтүүчү Кыргыз Республикасынын кубогу үчүн жарым финалга чыгат. Кичи футбол боюнча түштүк аймагында өткөн Кыргыз Республикасынын кубогунда жалпы жыйынтык боюнча Ошмунун университет командасы ТК командасын 6-3 эсебинде жеңип, биринчи орунду камсыздап жарым финалга чыкты. Жакшы настройдо даярданабыз ар бир оюнга. Биз үчүн бир аз кыйын болду бул оюн. Эмнегедир билбейм, бир аз чарчап калыптык. Ошентсе дагы биз оюнду таштабай, буюрса утууга аракет кылып, жеңишке жеттик. My friends very good. Team Шуму very good. Давай, Шуму, давай! Беттешке келген окуу жайдын студенттери, окутуучулары, университет командасынын күйөрмандары Ошмунун оюнчуларын кызуу колдоп, жеңиши менен куттуктады. Оюн биз үчүн аябай жакшы болду. Күйөрмандар үчүн дагы, команда үчүн дагы негизи Ошму үчүн бүгүнкү күндө тарыхый күн деп айтсак болот да. Себеби биз бул күндү көптөн бери күткөнбүз, жигиттерге ишенгенбиз, ишеничибиз актады. Ошму ар дайым алдыга, ушинтип биз желегибиз көтөрүп жиберели. Алдыда кичи футбол боюнча Кыргыз Республикасынын кубогунун жарым финалына 7 облустан 4 команда тандалып чыгат. Анын бир командасы түштүк аймагынан, Ош, Жалалбад, Баткенден болсо, бир команда түндүк аймагынан, Нарын, Талас, Ысык көл жана Чүйдөн. Ал эми 2 команда Бишкек шаарынан тандалып чыгат. Эми командалар Бишкек шаарында жарым финалда, андан соң финалда беттешет көрөт. Азыр тандап алуу этабы болду. Ошо тандап алуу этабынан Кудай буйруп биз биринчи орун менен чыктык. Бишкек шаарында уже ал жактан 3 команда чыгат. Биз 4-чү болуп бул жактан барабыз. Ал жактан уже полуфинал ойнойбуз. Кудай буйруса бир ойуну жеңсек, ал жактан уже биринчи орунга ат салышабыз. Буга чейин футзал боюнча Ошмунун университет командасына жаңы оюнчулар кошулган. Анын ичинде бразилиялык футзалчы Дэниел Энрике да бар. Учурда окуу жайдын кичи футбол командасында 22 оюнчу ойнойт. Алардын арасында Ошмуда эмгектенген окутуучулар, студенттер да бар.